Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштадык. Окуу китептериңерди даярдаган болсоңор, китебиңердин 86-бетин ачкыла. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз биздин Кыргызстан. Бүгүн биз силер менен мекен темасында сүйлөшөбүз. Кыргызстан бул Борбор Азиядагы өлкө. Ал Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Тажикстан менен чектешип турат. Ар бир адамдын өз мекени бар. Биздин мекенибиз биздин Кыргызстан. Биздин Кыргызстан эң сонун, эң кооз, эң назик сөздөр менен даңазалоого татыктуу. Бизге ата-бабаларыбыз аскасы булут жамынган тоолорду, дүйнөдө теңдеши жок кооз табиятты мурас калтырган. Кыргызстандын тоолоруна, жаратылышына суктанып, көптөгөн мамлекеттерден туристтер келишет. Кыргызстан өзү чакан мамлекет болсо да, тоолору, суу сактагычтары, жаратылышы менен бүт дүйнөгө таанылган. Кыргыз жери кен байлыктарга бай. Алтын, мунай, көмүр, мрамор жана ошондой эле ар кандай минералдык суулар бар. Кыргызстан кереметтүү, касиеттүү өлкө. Кана эмесе дептерибизди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Апрель айы бул чын Куран айы. Эми сабагыбызды сөздүктөрдү кайталоодон баштайбыз. Китебиңерди ачып, биринчи көнүгүүдөгү жаңы сөздөрдү мени менен чогуу кайталагыла. Мыйзам, закон, борбор шаар, столица, мамлекеттик тил, государственный язык, Кыргыз Республикасынын туусу, государственный флаг Кыргызской Республики, Кыргыз Республикасынын герби, государственный герб Кыргызской Республики, чек ара, граница, өлкө, страна. Мына балдар, бүгүн биз силер менен мына ушундай жаңы сөздөр менен тааныштык. Бул сөздүктөрдү сөзсүз жаттагыла. Келгиле Кыргызстандын 7 облусун атап чыгалы. Ош, Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Талас, Ысык көл, Чүй. Биз Кыргызстандын 7 облусун кайталадык. Бүгүнкү сабагыбызда тексттерденби, ырларданбы же сүйлөмдөрдөнбү силер шаардын аттары же болбосо адамдын аттары жөнүндө көбүрөөк түшүнүп аласыңар. Эми ошолорду кандай кылып туура жазыш керек? Биз ошого токтолуш үчүн бүгүнкү сабагыбызда жалпы ат, анан энчилүү ат жөнүндө кеңири маалымат алалы. Жалпы ат деген эмне? Энчилүү ат деген эмне? Бул орус тилинде нарицательные собственные имена деп аталат. Негизи жаратылышта адамдарбы, өсүмдүктөрбү, жан-жаныбарларбы, токойлорбу эсеби жок. Толтура. Аларды биз жалпы жөнүнөн атап коебуз. Жалпысынан үстүртөн атап коебуз. Мисалы үчүн адамдар, шаарлар, жылкылар деп. Карышкыр мисалы үчүн. Буларды жалпы ат деп коет. Мисалы дарыя, көл, суу дегендей. Буларды жалпысынан атайбыз да аты жок. Эми ушуларды бөлүп көрсөтүү үчүн биз аларга ат коебуз. Аларды энчилүү ат дейт. Мисалы үчүн Акылай. Акылай бул энчилүү ат. Эми шаарлардын ичинен кайсы шаар экенин билиш үчүн биз шаарларга ат коебуз. Дубай, Ош, Жалал-Абад, Бишкек деген сыяктуу. Жылкылар, жан-жаныбарларды дагы бири-биринен бөлүп көрсөтүү үчүн аларга биз ат коебуз. Мисалы үчүн Максимус, бул жылкынын аты. Иттерге ат коебуз, Тайган, Жолборс деп. Демек булар энчилүү ат экен. Энчилүү аттар сүйлөмдүн ортосундабы, сүйлөмдүн башында же сүйлөмдүн акырына келгенине карабастан ар дайым чоң тамгалар менен жазылат, баш тамга менен жазылат. Жалпы аттар булар кичине тамга менен жазылат. Мисалы, Акбуура дарыясы деп көрөлү. Акбуура бул энчилүү ат, баш тамга менен жазылат. Дарыя бул жалпы ат үчүн бул кичине тамга менен жазылат. Эми бул сүрөткө жакшылап көңүл бурабыз. Биз силер менен жалпы ат, энчилүү ат дегенди билдик.
Эми энчилүү ат деген эмне? Энчилүү аттарга адам аттары кирет, жаныбарлардын аты кирет, шаар, айыл, райондордун аты кирет, дарыя, көлдөрдүн аты кирет, астрономиялык аттар кирет. Булардын баары энчилүү аттар. Силерге түшүнүктүү эле болду окшойт. Мисалы адам аттары кирет дедик, адамдын аты, фамилиясы, отчествосу, булардын баардыгы энчилүү аттар. Булар дайым баштамга менен жазылат. Бул мисалдарда көрүп турасыңар. Булардын баардыгы сүйлөмдүн башында, ортосунда, акырына келгенине карабастан ар дайым энчилүү аттарды баштамга менен жазып жүргүлө. Энчилүү ат деген эмне, жалпы ат деген эмне силер бир аз да болсо түшүнүп алып калдыңар. Эми бул текстти окуп, энчилүү аттарга, жалпы аттарга маани бергиле. Кыргызстанда 7 область бар. Алар Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Талас, Нарын, Баткен. Кыргызстандын мыйзамы, борбор шаары, армиясы, туусу, герби, гимни, мамлекеттик тили жана чек арасы бар. Ар бир мамлекеттин туусу, герби, гимни болот. Бул сүрөттө силер Кыргыз Республикасынын туусун көрүп турасыңар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын гербин көрүп турасыңар. Эми тапшырма. Дептериңерге 2-көнүгүү деп жазып, бул тексттеги энчилүү аттарды көчүрүп жазып чыккыла. Энчилүү аттар баштамга менен жазылат. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен биздин Кыргызстан жөнүндө сөз кылдык. Үйгө тапшырма биздин Кыргызстан деген темада сүрөт тартуу. Кааласаңар Кыргызстандын картасын алсаңар болот. Кааласаңар Кыргызстандын тоолорун, сууларын, жайлоолорун, шаарларын алсаңар болот. Бул өз эркиңер. Тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула. Көрүшкөнчө.